Канча тилде эркин сүйлөй аласыз? Азыркы учурда 6 тилде эркин сүйлөйм. Кыргыз айымдары турмушка чыкканда алар эч качан тилин бербейт, каада салтын бербейт, анан ашканасын бербейт. Биз ошо жолдошу менен чечим кылдык, эки мамлекетте жашайлы деп. Азыр Бельгия анан Кыргызстанда жашап аткан учурубуз. Биз эмес, мектеп эмес, балдарыбызды азыр дүйнө тарбиялап атпайбы? Алардын колунда телефон бар, гаджеттер бар. Алар укмуш нерселерди көрүп атат. Анан баягы ручка менен дептерди кармап жазгысы келеби? Кыргызстанга мекенге кайтып келгениңиздин бирден бир себеби ошол билим берүү тармагы эмеспи? Мени машыктыруу боюнча 8 жылдан бери академия ачып, балдардын мени машыктырып келем. Супер брейн деп кой, супер мозг. Мени машыктыргандан кийин эмне гана үйрөнбөңүз, баардыгы жеңил, анан тез болуп калат да. Балдардан мен көрөм да, өтө кыйын, биз кыла албаган нерселерди алар мүмкүн бир күндө кылып коет. Биз кайдан билебиз? Ийгиликтин фундаменти да, позитив. Ийгиликтүү болом десең, позитивде болуу керек. Болду. Канча убакыттын ичинде мен машыктырганды үйрөнө алам? Бельгиянын парламентинин левый, сол жак партиясы деп коет го. Сол партиясындагы Федерация социального сервиса да ошол жерде координатор, программист болуп кызмат кылдым. Мындай кесиптерди аркалап аткан чет өлкөдөгү биздин айымдар биздин сыймыгыбыз. Саламатсыздарбы, жалпы биздин жамаатыбыз, мен ушундай эле кайрылайын, себеп дегенде биздин ар бир көрүүбүздөн аябай сонун жооптор келип атат. Буга чейинки биздин маегибиз аябай жаккан окшойт. Көптөгөн айымдар дагы өздөрүнө шык алып, мен деле ошентип келип сиз менен маек курсам болот турбайбы деп жатасыздар. Биздин Кыргызстан айымдары подкастыбызга катышуу үчүн дактап подкаст менен байланышасыз, же болбосо төмөндөгү номер менен бизге чыксаңыздар болот. Биз араңыздардан чыныгы кызыктуу каармандарды тандап алабыз. Биздин маекке кимдер катыша алат? Дүйнө жүзү боюнча каякта жашайсыз бизге маанилүү эмес. Эң негизгиси сиздин кылган иш аракеттериңиз башкаларга дагы мотивация бериш керек. Башкаларга кандайдыр бир кичинекей болсо дагы жакшы из калтырыш керек. Ошондуктан биз дайым сиздерди күтөбүз жана ошондой эле көрүүлөрдөн кийин жөн гана көрүп унчукпай калбастан бизге жакшы билдирүүлөрдү, комментарийлерди калтырып коюңуздар. Бүгүндөн баштап мен баардык активдүү көрөрмандарыма мына ушул көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү болгон Анжелика бренд компаниясына ыраазычылык билдиремин. Бул брендтин негиздөөчүсү болгонум менен мунун артында 50-гө жакын командада айымдар иштейт. Бүткүл Кыргызстандагы блогер келиндер иштейт. Ар бири түшкөн бул жердеги киреше кайрымдуулукка жумшалат. Өзгөчө кырдаалда кыйналып турган айымдарга жардам катары. Анжелика брендти тандаңыздар, көпүрө куруңуздар мен менен. Анда эмесе биз баштадык. Анда эмесе менин маңдайымда отурган айым Бельгиядан бери атайын биздин подкаст үчүн учуп келди. Себеби 20 жыл бою ошол жака турмушка чыгып, жарык дүйнөгө балдарын алып келип, анан Бельгияда академия ачкан айым болгондо дагы эң эле мага керектүү жана сизге керектүү билим боюнча мени машыктыруу академиясы тууралуу уктуңуз беле? Бүгүндөн баштап азыр секунда минуталарды карап туруңуздар. Мени машыктырууну баштадык. Полиглот айым Эльнура Эриковна, кош келиңиз. Кош болдук, саламатсызбы? Анжелика Кайратовна, сиздин маңдайыңызда отурганыма аябай кубанычтамын. Ушундай реалдууда да сизди биринчи жандуу көрүп жатам. Аябай татынакай, аябай сулуу, маңдайыңызда жылдыз жанган ушундай сонун айым экенсиз. Рахмат. Менде бул да тилегим болчу, бирден бир сизди жандуу көрүш. Ошол да азыр кабыл болуп атат. Ошентип бир аз да мен да сизди жандуу көрөйүн деген болчумун. Кантип эле 20 жылдан бери бекенден алыс жүрөсүз деп. Ошентип сизге да чоң рахмат ушу подкастка чакырганыңыз үчүн. Полиглот айым. Канча тилде эркин сүйлөй аласыз? Азыркы учурда 6 тилде эркин сүйлөйм. Кайсы тилдер? Биринчиси эми өзүмдүн эне тилим орусча, англисче, түркчө, французча, анан нидерландча, голландский тил.
Вай, түшкө кирбеген тилдер дагы бар го арасында. Ошондой. Голландиянын тилинде сүйлөйүн деп мен ойлогон эмесмин, бирок бардык эле нерсени берсеңиз жуксун дейт го. Мага жуксунчу, мен да 6 тилде сүйлөп кетейин дегенде эле 6 тилде сүйлөп баштагам. Мүмкүн 16 тилде сүйлөйсүз, кайдан билесиз? Анда аз дагы болсо, мен азыр кичине шпаргалкамды колдоно алайын. 6 тилде мен сизге азыр суроо берем. Мен сизге аябай даярдандым келет деп. Анда мен сизге жооп бергенге даярсызбы? Албетте. Мен дарбешимди текшерип салам да. Хорошо. Текшериңиз. Анда Hello, Mrs. Elnura. How are you? Fine, thank you. Çocuklarınız nasıl? Çok iyi, teşekkürler. Aimez-vous le croissant? Bien sûr, j'adore les croissants. Сколько лет вы прожили в Бельгии? 20 лет прожила в Бельгии. Who out been... Еще раз, подождите, для меня это впервые. Нидерланд тилинде келгенде такалып калдым го. Такалып. Азыр отуруңуздар. Who out ben ye? Ik ben een 30. Рахмат. Эмес. Рахмат. Мен ушул Бельгия тилине келгенде мындай туура эле айттымбы? Сонун айттыңыз, акценти да жок айттыңыз да. Жарашат экенби? Сонун жарашты. Анда Бельгияга конок барайын үйүңүзгө. Албетте келиңиз. Анан кийин Бельгияда тим эле сизге окшоп ошол жакта 20 жылдан бери жашап жүргөндөй болуп сүйлөп калайын. Жашыңыз канчада деп сурадым мен. Who out ben ye? Десе сиз мени жооп беришиңиз керек болчу. Айымдын жашын сурабайт деп. Сиз болсо дароо эле жооп берип койдуңуз, Канча жаштасыз? 39 жаштамын. 39 жашта. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, турмушка куруу, чет өлкөдө жашоо эмнеден башталып калды? Кандайча сиз Бельгияга кетип калдыңыз? Балалык чагыңыз, биримиңиз? Мен өзүм Караколдо мектепти бүтүрүп, кийин Ала Тоо университетинде окудум. Биринчи кесибим бул эл аралык мамилелер дипломат, экинчи кесибим болсо программист. Студент болгондо биринчи курста жолдошум менен таанышып, ал Бельгиядан бери келип, анан сүйлөшүп бир жыл, Жомоктого да сүйүү болуп, анан Бельгияга кетип, ошо Бельгиядан окуу жайымды бардыгын бүтүрдүм. Бактыңызды ошол жактан таптыңыз. Рахмат. Биздин өзүбүз ошондо улуту боюнча өзү марокканец, 3 муунда, бирок Бельгияда 3 муун болуп төрөлүп өскөн. Мындай айтсам келбейти марокканец, бирок ич дүйнөсү полностью бельгиец десем болот да. Ички дүйнөсү кыргыз деп айтат экен деле күтүп отура турмун го сизди. 20 жылда биздин айымдар күйөөлөрүн кыргыз кылып коет. Ооба, менин жолдошум албетте кыргызчаны кенен сүйлөйт, эркин билет. Так что ошентип деле айтсак болот. Ооба да, кыргыз айымдары турмушка чыкканда алар эч качан тилин бербейт, каада салтын бербейт, анан ашканасын бербейт. Мен ошону байкадым. Ооба. Анан балдары да кыргыз тилинде сүйлөп баштайт. Тамак аш боюнча айта кетсек, сиз туура айтасыз. Тамак ашты бере албайт экенбиз. Ошо марокканецтердин үй бүлөсүнө келсем да 20 жылдан бери бир марокканецке тамак жасабадым. Только биздикин жасайм, эмнегедир бул менден да күчтүү нерсе экен, контролду албайт экенмин. Анан биздин 2 балабыз бар. Улуу кызым 14тө, балабыз 13тө. Экөө бир ортосу 1 жаштан. Чоңоюп калышкан экен да балдарыңыз. Азыр кайсыл жакта? Бельгиядабы? Азыркы балдарым жанымда, Бишкекте. Ал эми биз ошо жолдошум менен чечим кылдык, 2 мамлекетте жашайлы деп. Азыр Бельгия, анан Кыргызстанда жашап аткан учурубуз. Канча убакта келип кетип турасыздар? Азыр келгениме 2 ай болуп калды. Азыр кетип, ошо жумушка жараша келип кетип атабыз. Аз так айта албайм. Көп эле жол келип кетип атабыз да. Балдарыңыздын окуусу кандай болот? 2 айда Кыргызстанда болсо, 2 айда Бельгияда болсо, Кыргызстанда каяктан билим алып атат? Кыргызстанда болсо мен үйдөн билим алып атат. Балдарды мен көп жылдан бери үйдөн окутам. Азыркы учурда Кембриджде онлайн окутушат. Тилдери английский, андан кийин француз тилинде и плюс испан тилинде. Онлайн окууга бизди балдар көбүнчө ушул пандемиядан кийин өтүштү да. Бирок кайра эле офлайн окууга кетишти. Бирок сиздердин ошол онлайн окууга барууңуздарга эмне түрткү болду?
биринчи түрткү болсо окуу системасы, методологиясы балдарыма көп баргылары келбей, мен эме зеригип атам, көп информация ала албай атам деген нерсе болду. Анан көп убакыт өткөзүп атабыз. Апарып кел, ошол жака көп эле убакыт жолго алат. кетип калат, Жолго кетип калат. тыгындар. Анан бир маалда карасам, уже именно образованияга көп билимге маани бербей, второстепенный деп койсо, экинчи даражадагы маселелер чыгып баштаптыр. Анан кийин ошого өзүлөрү да суранышты. Апа, ошо онлайнда окусак болот экен, биз окуйбуз деп да кылганда макул, биз анда колдойлу албетте силер суранып атсаңар деп. Анан бир жыл өзүм окутум. Анан карасам аябай жакшы алып кетти. Анан сурадым, мектепке сиздер каалаган убакытта кайра алып келсем болот, кайтасыздарбы десем, жок, кайтпайбыз деди. Анан Кембриджде таптык. Анан ошентип Кембриджде уже 3 жылдан бери бүтүрүп, уже 4 жыл болуп калды окуп атышат. Албетте эми Бельгиядагы система, Бельгиядагы наукалар деп айтайынчы, ачылыштар, булар алда канча жыл алдыда кетип атат да. Муну мен чет өлкөлөргө көп форумдарга, семинарларга барган сайын түшүнүп баштадым да. Биз көрсө бир Россияга келген нерсени бир 5-6 жылдан кийин анан туурайт экенбиз, алат экенбиз, андан бери бир жака Казакстанга келет экен. Анан бизге келип атат да, баягы колдонуу боюнча. Мен эмнени байкадым, баягы курстарды сатуу деген нерсе мурун эле бар болчу. Америкада 50, 60, 70 жыл мурун эле бар болчу экен ал нерсе. Көп кинолордон көрүп калсак, баягы мага билим алгың келсе чал, бул номерге чык деген рекламаларды биз мурун Американын бир тасмалардан көрүп калчук да. Бирок Бельгияда ошол эле учурда билим берүү жаатында IT болсун, ушул балдарыбыздын астыга кетип аткан, умтулуп аткан бир жыйынтыктары сизге сезилип жататпы? Мисалы, менин кызым дагы ошол Дубайда, чет өлкөлүк көп студенттер менен Лондондун университетинде окуп атканда кызым проект жазып баштады да. Акылдуу бутке эм сымал, ал баскан сайын бүт салмагыңан баштап, басканыңа баштап сенин ден соолугуң карап турат экен да. Умный деп коет го, ботасы умный часы дегендей. Сиздин балдарыңыз дагы бир бош убактыларында эмне менен алек проектлерди жазып ататпы? Биздин балдарга караганда ошол жактагы студенттер балдар окуп атат дагы ишке киришип атышат да. Бир айырмачылыгын көрдүм. Чоңдордогу өсүү кандай? Бельгияда мисалы, Кыргызстанда көптөрү 30 жаштан кийин билимдерин токтотуп коюшат экен, студент болбойт дегендей да. Ал жерде болчу силер ушуну аябай жакшы басымдап айттыңыз. Ошол себептен да мен үйгө окуткан себеби ошол болду, онлайн. Балдар деген 15 жаштан баштап иштеп баштаса болот. Биздин өзүбүздүн башыбыздан өттү, мектепти бүттүк, анан университетти бүткөндөн кийин каяка иштейм деп суроо бересиң го, эмне кыларыңды да билбейсиң го. Ошондой эле мен кылган или биз кылган эмени ошибка деп айтсам болот. Каталарды балдарым кылбасын. 18 жашка чейин, 16 жашка чейин өзүнө жаккан кесипти үйрөнүп, иштеп кетишип, уже менен 16-17ге чыкканда албетте өзүнүн эмесине, банктык счетунда, эсебинде акча түшкөндөй болсун деп ойлогом. Анткени алардын деле балдарыбызды карасак бизден акылдуу. Ооба. Анан алар азыр системаны, мектептин окуу образованиясын бизден жакшы билет да, анан убакытын өткөзгүсү келбейт. Ошол себептен да үйгө алып, мектепти эрте бүтүрсүн деген да максат болгон. Анан 16-17 жашка чейин каалаган өзүнүн профессиясын тандап иштеп кеткенге да сонун мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да. Бара-бара университеттер жоюлуп кетпейби? Мен ойлойм. Бирок кереги жок университеттер көп да. Айтпай эле коеюн, Баягы болгон эле эртең мененки 7-те турганды үйрөтөт, менин университетим деп иним айтып күлөт да. Анан бул жерде азыр болуп аткан нерсе, бизде азыр балдарыбызды биз эмес, мектеп эмес, балдарыбызды азыр дүйнө тарбиялап атпайбы? Алардын колунда телефон бар, гаджеттер бар. Алар укмуш нерселерди көрүп атат. Анан баягы ручка менен дептерди кармап жазгысы келеби? Келбейт. Эмнеге дейт да? Ошол себеп болуп атат да. Анан ошон үчүн алар бизден алдыга кеткен. Ошон үчүн көп учурларда азыр байкасаңыздар 9-10 класста балдарды мектепке жибериш өтө оор болуп калды да.
каалоолору жок болуп атат. Көп телефондо отурушат. Анткени аларда альтернатива жок да. Чет өлкөлөрдө болсо альтернатива берилген. Эгерде мектеп окуу сизге жакпай атса, үйдөн окутсаңар болот деп онлайн мектептер ачылган. Ошолорду биз тандап алдык. И ал жерден да 2 же 3 жыл эрте бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Эме мамлекеттик экзаменди өтүп кылса болот да. Аттестат алса болот. Жүрөктү ооруткан бир көйгөй бар да. Менин байкашымча, эмнегедир акыркы учурда бул жеке мектеп деп айтайынчы, частный мектептер, школалар бир садик для взрослых, бир чоңдор үчүн, бир 7-8 жаштан баштап деги 16 жашка чейинки балдардын барып келип аткан бир бала бакчасына айланып бараткандай да. Эмнегедир баягы мындай частный жакта ооба эми эртең менен тамагын берет, түштө тамагын берет, бир кружокко алып барат экен. Ооба, бирок билим жаатында ошол балдардын саны азайып кетпесин деп эле бала канчалык деңгээлде дагы бир артка кетип атса дагы көз жумуп коймой. Жакшы эле окуп атат, баары эле сонун деп атып эле 11-класска чейин алып келет. Частный мектептерде ошончо акча коротосуң. Анан биз ойлойт экенбиз университет. Университетке эптеп тапшырып калсак. Анан албетте частный мектепте акча менен окуп келип турат. Университетке келгенде эмне кылабыз? Контрагына жараша тандайбыз. Ал дагы контрагы менен өтүп кетет. Аягы келип эле бир кесипти аркалайт. Анан жумуш издейт. Биздин Кыргызстандагы билим берүү жаатында сиз эмнени байкадыңыз? Мен баардык деп айтпайм, бирок кээ бир мектептер ошол нерсени байкап калдым да. Көп ойлойт да, сен көп окусаң, көп билимдүү болсоң, бай болосуң, ийгиликтүү болосуң депчи. Бирок деген ошол билимди жашоодо колдонуп, азыр бүт программа болуп атат, программирование, технология болуп атат. Заман аябай тезден эме өзгөрүп атат, баардыгы ылдам болуп атат. Анан ошол периодду биз азыр жашап атабыз. Ошондо деген колдонуп калыш керек деп ойлойм. Азыр мен 5 дипломду алып алып да отурсам да, анан тышка чыгып ошол дипломго жараша өзүмдүн жашоом менен өзүмдүн ийгилигимди көрсөтө албасам, ал диплом мага канчалык даражада жардам берерин өзүбүз ойлонуп отуруп калышыбыз керек да. Ошондой деп ойлойм. Кыргызстанга мекенге кайтып келгениңиздин бирден бир себеби ошол билим берүү тармагы эмеспи? Ооба, билим берүү. Анткени сиз менен сүйлөшүп атканда мен ошону байкадым. Подкастка чейин. Албетте, ооба, билим берүү. Өзүм болсо Бельгияда ушул именно мээни машыктыруу боюнча 8 жылдан бери академия ачып, балдардын мээни машыктырып келем. Супер брейн деп кой, супер мозг программасы менен Бельгиянын центринда ошол менин жаккан бир мектебим бар, жеке мектебим. Аны да кокустуктан ачылып калды. Менин балдарымды көргөндө мугалимдер, анан тааныштарым айтып, эмнеге башка балдардан өзгөчө өйлөнөт дегенде, анан тааныш кызы мен жөнүндө Facebookка бир 2 сүйлөм жазып чыгыптыр. Анан 200дөй телефон чалуу келип, мектебим бир жумада ачылып калган да. Аны колдогондордон болуп, ошол Брюссельдеги бургмистр деп коебуз, мэр города. Өзүлөрү мындай проект биздин жаштарыбызга, Бельгиянын жарандарын өтө керек деп, мага ошол имараттан бери берип, бүт условиялар түзүп берип, ата-энелер да колдоп, ошентип ачылган мектеп. Албетте биякта ата-энелер да, окуучулар да бир үй бүлөдөй болуп, ошо 8 жылдан бери окуп өсүп келе жаткан учур. Кандай колдоо, кандай кам көрүлүп жаткан нерселер, башка өлкөдөн үлгү ала турган нерселер. Бизде тескерисинче кээде байкап калган бир нерсе ачайын десең эле, же биягыңан арендан жаап албайсың, же тиягынан реклама бериш керек дейсиң, же биягыңан сен айтып аткан сөздү элдер түшүнбөй жатканы эле сезилип кетет да. Бир мен космостон түшүп калган инопланетянин эмесминби депчи. Мен туура эле бир бакытта на самом деле бир чындыгын карай келгенде биз коркуп аткан нерсени чындыгында туура жеткирүү менен айлана чөйрөбүзгө биринчи туура көрсөтсөк, айлана чөйрө колдосо, оюбузга келбеген мүмкүн эмес нерселер аткарылып кетет экен. Ооба. Бул ошол жана Facebookка бир аз эле комментарий жазып койгон. Бир аз эле сиз жөнүндө маалымат берген айымдын колдосу болду да. Ооба. Бүгүн дагы биздин маегибизде канчалаган айымдар азыр билдирүүлөрүн калтырса, комментарийлерин калтырса, сизди мен өзүмдүн баракчама 3 миллиондун жана 3,5 миллиондун аудиториясына бөлүшсөм, балким биздин Кыргызстаныбыздын дагы мэри жобосу Садыр Нуркоевич көрүп калат. Балким сизге мектеп академиясын ачып берип коет. Ой, Бельгиянын мэринен мен кем каламбы дегенде, биздин мэр деле бир мындай
сизге бир колдоо көрсөтүп коет. Ким билет? Ким билет? Эч ким билбейт. Аллах таала колдосун. Ооба. Балким сиздер жеткирип коесуздар. Балким ошол мэрдин жубай биздин подкасттарды көрүп атат. Ким билет? Сиздин балдарыңыз дагы бир сонун бир билим алып, бир түшүнүк менен бир сонун бир жаңы заманбап жашоого аттанса, ошондой академия болсо деген бир ниетиңиз бар болсо, жөн эле бизнес вуменсиз, же жөн эле инвесторсиз, же жөн гана айымсыз колдоо кыла турган биздин Элнур айымды. Ошондон Элнур айымдын мен толугу менен баракчасын белгилейин, байланышыңыздар жана бул методиканы үйрөнүңүздөр. Мени машыктыруу боюнча кандай машыктыралык? Бул баягы булчуңдарды залга кирип машыктыргандай эле менин булчуңдарын мен трансформациялык оюнда машыктырам да. Сизчи? Ал да өтө сонун суроо бердиңиз. Мени машыктырууда деген мээбиз кандай иштейт, нейрондор кандай иштейт, нейрондор деген эмне, нейронун ортосундагы байланыштар, нейропластика деген эмне, ортосундагы деп ошонун баардыгын мен түшүндүрүп берип, өзү менен байланышып, жакшы достошуп, ошонун аркасында ар кандай оюндар менен ойнотуп, эсептерди чыгартып, ошентип мени машыктырабыз. Анан менин иштегенин жакшы билип алганда, кийин уже фокус деген эмне, концентрация деген эмне, визуализация деген эмне, мен кантип Алла Тааладан дуа кылып атам, кантип сурап атам, кантип жетип атат, кантип аткарылып атат, бүт баардыгын түшүнүп, сила притяжения, читать мысли. Читать мысли десек да болот. Ошондой эле жүрөктөгү сезип аткан сезимдери менен, акыбыз менен, подсознаниясы менен ошону толук түшүнгөндө уже басып батканда эле уже силердин сыйкырдуу дүйнөңөр, каалап аткан нерсеңер, фокусуңар бүт баардыгы тунук, жаркын болот. Эгерде тунук болуп, уже жакшы эч кандай ойлор силерге тоскоолдук кылбай, ошол фокусту көрө алгандан кийин сиздин дуаларыңыз да баардыгы кабыл болот жана машыгып баштайт. Анан мээ машыккандан кийин чарчоо деген болбойт. Жанакындай жалкоолук болбойт. Эмне себептен адамдар жалкоо болот? Эмне себептен кылгысы келбейт? Эмне себептен телефонду ойлонгусу келбейт? Мээлери масла бойдон кечиш керек да, наркы дүйнөгө аяш керек болуп атпайбы мени элдерчи? Саламатсыздарбы? Биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Мисалы үчүн айтышат да, телевизор көрбө, Инстаграмда көп видеолорду көрбө дейт. Эмне себептен көргөнгө болбойт, билесизби? Ошондой нерселерди мен эмоциялар 1 секунддун ичинде өзгөрүп турат дегенди көрүп калганмын. Бир турсаң бирөө жыргап жүрөт, бирөө сүйлөп атат, бирөөсүндө бирөө бирдеке кылып кет деген жаңылык көрүп каласың. Эмоциялар монтип кетет экен да, жүрөк түкүлдөп. Ар кандай эмоцияны 30 видео көргөндө уже ар кандай нерсени жашайт. Анан биз билбей эле мээбизди кыска эс тутумга тарбиялайбыз да. Ошону көп адамдар жакшы түшүнбөйт. Эми кыска эс тутумга тарбиялаганда биз кирет, чыгат, андан кийин айтат да, эмнеге мен бул теманы түшүнгөн жокмун? Эмнеге башым кирбей атат? Эмнеге жумушумду кыла албай атам? Эмнеге акча таба албай атам? Деп ошондой болот да. Ойлоруң башка жакта. Башка жерде. Андан кийин ошол кыска эс тутумга тарбиялай беришет, кечке көрө беришет, бирок ошону тарбиялап атканын да өзү билбейт да. Анан таң калбасын, эмнеге мен унутчакмын, эмне себептен ишим болбойт, эмне деди эле, деп эмеге кайсы жерге коюп койдум эле буюмду депчи. Анан ошол себептен бул сабак деген кичинекей балдардан баштап, мен азыр Кыргызстанда 12 жаштан баштап 70 жашка чейин эс тутумду машыктырып жаткан. Сүйлөбүз менен жазылабыз. Хорошо. Сонун ошондой. Апам, атам, биз баардыгыбыз эле жакында сүйлөшүп атканбыз. Ошо эс тутумду ордуна келтире турган кандай машыгуу бар экен депчи. Ошондой. Анан бул да адамдын эс тутуму машыккандан кийин кайсыл жакшы, кайсыл жаман, мээме кандай баардыгын уже четко билип калат.
накта көрүп калат жана фокус пайда болот экен. Анан балдар мектепте эмне гана үйрөнбөсүн, мээжине машыктырып алгандан кийин тил болобу, программирование болобу, кандай гана кесип болбосун тез үйрөнөт. Анткени бизди билимди берет, бирок билимди бериш үчүн даярдалбайт да. Ошол жерде менин ролум келет. Ошол тешикти жаап, мен да суроо берчимин өзүмө кичинекей кезимдечи. Эмне себептен английский үйрөнүп атканда оор болуп атат мага депчи. Анан ошон үчүн мени машыктырышыбыз керек. Мени машыктыргандан кийин эмне гана үйрөнбөңүз, баардыгы жеңил, анан тез болуп калат да. Ошол менин максатым. Менин мээм аябай машыгып жүрөт турбайбы анда күндө, Баарды менден сурай берет да, Анжелика айым кантип сиз баарына жетишесиз? Баардыгыбыз деле бирдей саат убакыт көрсөтөт го деп мен айтам да. Эмнеге сиз жетишпейсиз дейм да. Анткени менде фокус бар. Мен бир жака кечигип калсам дагы келип туруп, бир айдан бери чечилбей аткан маселени балким бир саатта карап көрүп туруп тажрыйба менен чечип коем да. Кээ бир адамдар кыйналып эле жүрө берет да, бир нерсени башташ үчүнчү. Эмнеден баштайм, кандай деп чогула албай элечи. Адам ошол чогулганды үйрөнүш керек экен. Айым бренд деген трансформациялык оюнду биз кыргыз тилинде ачканбыз. Сизди оюнга чакырам, ойноп көрөлүк. Анткени быйыл ушул 2025-жыл мен үчүн бир чоң трансформациялык жыл болду. Мен билбептирмин, ушунчалык жүрөгүмдүн түбү менен аябай эле апама өтө жакын болуп, мындай дагы деле этегин кармап жүргөнүмдү быйыл түшүндүм да. Анан тип кой бердим. Кыздарым дагы сөзгө чыккан этектерин мен кой берип, өзүңөр деле чечим чыгарып жашагыла дегендей сезимдерге келдим. Ыйладым, бук болдум. Үнсүз, сөзсүз эле жатып ыйлаган күндөрүм болду да. Анан кыздарым акырын келип, апам эмне болду дейт. Мен силердин мынча тез чоңоюп кетериңерге күткөн эмесмин дейм да. Мындай өзүбүз деле кылып алабыз деп койсо эле жаман болуп кетет экенмин да. Мен ойлойт экенмин да, булар менсиз эч нерсе кыла албайт. Булар менсиз эмне үчүн косметологко баратат, бир ооз айтып койбой депчи. Эки кызым экөө акырын үйдөн чыгып баратат. Анан мен жаман болуп кеттим да. Мен үйдө калып каламы дегендейчи. Анан мынтип карасам эле апамдын эле өзүмүн да. Апам да мындай бир жака карасам, менчи дегендей үмүт өтүп калат. Анан ичимен курбуларың менен баргың келип атса да апаңды да кыя албай каласың го. Анан ошондо точканы түшүндүрүш керек экен да. Апа, сиз да курбуңуз менен барсаңыз болот. Мен да курбум менен барганга ыңгайлуу болот атат деп мындай кичине сепарация кылып коюш керек экен да. Анткени бизде баягы чоң энелер да тойго бардыңбы, каяка бардың, анан мага эмне ала келдиң деген ал сонун нерсе. Бирок жанагы ээрчип алмай нерселер бар да бизде кыргыздачы. Анан мен ошо ээрчип деле жүрө берчүм экенмин да бардык жака. Азыр мындай ээрчитпей калдым. Бул эмне деп аталат? Трансформацияга киреби? Ооба, трансформацияда кирет. Анткени силер аларга эркиндик бергенде алардын потенциалын ачып атам дейсиз да. Ачылышты, бирок апам да кыздарым да башкача болуп кетти. Өтө ачылышып, анан алар бизден кыйын да. Бизде ошо балдардан мен көрөм да, өтө кыйын. Биз кыла албаган нерселерди алар мүмкүн бир күндө кылып коет. Биз кайдан билебиз? Окумуш да деп ошондой ойлойм да балдар жөнүндө. Бул методикада балким мени машыктыруу дагы бир трансформациялык кандайдыр бир жолдорун, системасын бир кагазга түшүрүп, бул трансформациялык оюндун дагы бир уланысын жаратсак болот сиз менен деп ойлойм. Мага ошол коллаборация сиз менен кызык болуп атат. Мен дайым өзүмөн бир билими дагы 2-3 кадам алдыга кеткен, мен билбеген тилдерди билген айымдар менен таанышкым келет, сүйлөшкүм келет. Себеби мен сиздер менен мындай бир толкунда кетип аткандай сезем да. Мындай чыныгы мен жан дүйнөмдү түшүнгөн адамдай болуп, мындай сиз менен маек куруп атпаймынбы? Кандай жолугушууларды Кыргызстанда уюштурсак болот? Кандай долбоорлоруңуз бар? Кандай бир сонунда нерселер жазайлык? Кыргызстанга келип аттырсыз, жөн келбеңиз. Калтырып кеттиңиз ушул билимди бизге да. Балким академия ачабыз. Мүмкүн, эмнеге жок. Мен билим тармагында өзүм да ошондой Алла Тааладан бир миссия деп алган окшоймун деп ойлойм да. Кайсы жарыга барбайын, дайыма эле мугалим болуп калам да. Ошол билим тармагында эле балдарга, чоңдорго, Бельгияга келген кыргыздарды деле машыктырам. Келгиле, мен 3 ай машыктырып берейин.
келип эле французский бат үйрөнүп кетесиңер, ишиңер бат жүрүп кетет деп анан Кыргызстанга да ошол максатта келип атам. Кыргыздардын мындай элестетем да, ар бирөөбүз бир максат, бир элес менен жашайбыз го. Кыргызстандагы бардык жаштар, бардык адамдар кыргызмын дегендин бардыгы эмне гана болбосун жеңил үйрөнсүн, эч кыйналбасын, эч башын оорутпасын, мээлерин машыктырып алсын, тез анан бат үйрөнсө жашоолору да жеңил болот деп ошондой бир чоң максат менен келгем. Ушул жакын арада уюштуруу барбы, бир жолугушууга, бир Ооба, сиздин мынакей маегиңизден кийин көп адамдар бир сабак алгысы келет болуш керек сизден. Бизде жакын арада январь айында ошол именно сабак курс ачып атам, мээни машыктыруу боюнча. Вау, Ошол менин мен катталам. ошого албетте каалоочулар катталып, жазылып, мээлерин машыктырып, билимдүү жашоолорун жеңилтсе болот. Трансформациялык оюнду ойноп атканда бир 4 сааттан 5-6 саат менен бир 10 саатка чейин уланып кетет да. Жөнөкөй суроо берилет кээде адамгачы. Сен кимсиң? Өзүң тууралуу айтып берчи дегенде дагы айта албай кыйналып ыйлап жүргөн айымдар бар арабызда. Мен ойлойм да, эмнеге бул өтө кыйын сурообу деп ойлойм да, көрсө өзүн такыр таба элек айымдар көп экен. Миссиясын таба элек, чыныгы сүйүктүү кесибин таба элек. Ошол жөнүндө ойлонуп көрбөптүрмүн эмнегедир дегендери бар да. Кээде мен киммин деп сурап өзүбүзгө өзүбүз жооп бербейт дагы экенбиз. Анан ошол трансформациялык оюндан чыккандан кийин айтат, менин мээм ушундай ооруду дейт да. Кузгум келди дейт. Мээмдин ушунча ооруганынан дейт, башымды кармап отурдум дейт да, кээ бирөөлөрчү. Анткени мен ушунча көп аябай ойлонбоптурмун дейт, 4-5 саат бою отуруп деп. Бизде баягы хадисте да айтылган сөздөр бар го, 100 рекет намаз баягы окуганын соогун бир гана Аллах таала билет го, бирок 1 саат адам ойлонуп койбосо дейт, ал жасаган аракеттин баары текке да кетиши мүмкүн дегендей. Адам ойлонуш керек да. Мен эмне кылып атам? Неге намаз окуп атам? Мен кайсы сөздөрдү айтып атам? Мен Аллахка кандай мактоолорду айтып атам? Же суранып атамбы? Ошол суроолорду койгондон кийин анан бир максатты көздөй жетип, бир бул да система да. Ооба, албетте. Туурабы? Бул да система деп айтсак болот. Бирок эң биринчи өзүбүздү алдабашыбыз керек. Оозубуз менен бир дубаны айтып, анан жүрөгүбүз менен бир кандайдыр бир кемчиликти же бир нааразычылыкты билдирип атсак, Алла Таалага айткан сөзүңүз жетеби, же жүрөгүңүздө сезип аткан сезимиңиз жетеби? Ошол маанилүү да. Анан көбүнчө биз Кудай Аллах Таала менен биз сезим менен сүйлөшөбүз. Кээде биз ойлойбуз, мен отуруп алаканымды ачып, Кудайым, Аллах мага муну берчи деп сураганда, андан да эмес, күндүз кечке биз кайсы ойлорду жиберип аткан ошол дуалар сөзсүз кабыл болот да. Ошол менен эң чоң бул айырмачылык деп ойлойм. Жана эч качан унутпайлы, биз Кудайдын кулу болобуз. Биз эч нерсеге акыбыз жок. Биз ал кандай гана ситуация бербесин, бүгүнкү күндө да сизди маңдайыма жолугуп атам, мен да муну Кудайдан келди деп кабыл алам. Ар бир адам биздин жашообузга үйрөткөнү келет. Кандай гана нерсе болбосун, жакшы болобу, жаман болобу, ал да мен да андан да кандайдыр бир үлгү алам деп ойлойм да. И сабак алам албетте. Ошол примерно ошондой ойлойм. Сезим менен сөзүбүздү, анан көргөнүбүздү абайлашыбыз керек экен да. Бул сиздин айтып аткан азыркы оюнуңуз. Ооба. Трансформация оюну деп айтып атпайсызбы? Аябай кызыгып калдым. Буюрса ойногону керек. Дал келиш керек да. Дал келиш керек. Мисалы, бул жакта бир маселе бар да. Бүгүн сиз ойнодуңуз бир суроо менен. Балким мен личный бренд боюнча сонун блогер болуп кете аламбы, же мунусу жок эле бир системаны коюп коюш десемби деп көптөрү бетин көрсөтүп, жүзүн көрсөтүүгө даяр эместер бар да, жеке брендтечи. Бул жөн гана визиттик карточка да. Биз деле визиткабызды бири-бирибизге тараткандай, азыр элдер телефон номерин бербей калган. Ооба. Азыр дүйнөлүк адамдар бири-бирин дүйнөлүк Instagram аккаунттары менен алмашып калган. Ооба. Бул көптөгөн нетворкингдерде байкалат. Анан бул жерде
бир нерсе мен сатып алсам мактанарлык эмес. Бул Кыргызстанда дагы биз ушундай машина айдайбыз. Кыргызстанда да биз ушундай кийинип жүрөбүз дегенде өзүбүздүн дагы бир жарандарыбыздын деңгээлин көрсөткүбүз келет. Биз өзүбүздүн аудиторияга мактануу эмес да. Мисалы үчүн чет жерде жүргөн айымдар айтат, Анжелика айым, биз сизди көрсөтүп дейт, чет өлкөлүк баягы өзүбүздүн досторубузга, коллегаларга мактанабыз дейт. Моундай бизде Анжелика бар. А силерде ким бар депчи. Албетте. Бул түшүнүк такыр башка да карасаңыз. Албетте, адам деген адамга келет, адам адамдын көзүнө келет. Канча деген сизди мисалы үчүн Анжелика, сизди биз канчадан бери көрөбүз, кичинекей кезиңизде сахнада ырдап чыкканда эле супсулуу болуп, жылдыңыз мындай жылдыздуу болуп, ошол элестен бери биз сиз менен чоңойгонбуз да, чогуу жашап келатабыз, караганбыз. Андан кийин сизди көрүп, ошончо региондорду кыдырып, ошончо жерип барып, эл барбаган жердин баарын кичинекей кезиңизден эле кыдыргансыз да. Бул канча деген эмгек. Анан ошол себептен адамдар келет да. Мисалы үчүн биз ковидте деле жакшы көрдүк, Сиз канча чуркадыңыз, сиз менен кошо биз ыйлап кайрап эмелерди көрүп, алыста болсок да, албетте бетти көрсөтүү бул өтө маанилүү. Адам эмне болсо да адамга келет. Жанагы эс тутум боюнча мен азыр бир ою келип кетти да магачы. Элнур айым, бала кезимден бери мен дарыгер болгум келчү да. Анан мен эгер ырчы болбогондо врач болмокмун деп айтып берет элем да. Бирок эмнегедир канча бир жыл окуш керек деп атып эле жогорку билимим өзү экономист, информатик болуп, бизнес жаатына аябай жакын болдум. Анткени бул мага керек болду. Жашоодо бутума турушума, бизнесте өзүм бухгалтерияны караганга. Бирок азыр дагы болсо бир медициналык борбор ачкым келе берет да. Көрсө пандемиядагы менин реакциям бул дарыгер катары бир ант берген айымдай эле болуптур да. Действиямчы. Кичинекей кезимде сиз айткан жана нейрондорумбу, кыялдарымбы мундайдан кеткен экен. Анан баягы эл кыйналып жаткан мезгилде чындыгында больницаларда көптөгөн биз баягы өлүктөрдү көрдүк. Дарыгерлер жок болуп калып, ошол бир палатада эже өзү сүрөлүп басып жүрүп, бизден дарыны алып, медсестра болбосо дагы өзү ооруп атат. Капельницасын коюп алып, башкаларга капельница коюп, көптөгөн өмүрлөрдү сактаган эжелерди көргөнбүз. Жөнөкөй эле айымдардычы. Дарыгерлердин баары ооруп калган мезгилде. Анан ошондо телефон аркылуу дагы жаныма врачтарды башка бирлөргө дарылап атса, ошолордун жанына барып, тиги эжеге лечение айтат элек да. Ошондо бир дарыгерлик өзүмдүн бир кесибимди ниетим менен аткарып жүрүптүрмүн да дейм да. Адам ошентип берет, миссиясына кетип берет экен да, баары бир оюна келген бир сүйүктүү бир нерсеси. Алла Таала айтат го, сура анан берем дейт. Ал айтпайт да сага эмгек кыл, аябай тырыш, анан кылсаң, анан если что берем деген жок да. Сура ошо ниетиңиз менен албетте анан жибергенсиңер. Ошол дубаңыз менен, сезимиңиз менен кабыл болду. Азыр деле мисалы үчүн дарыгерсиз да, позитив деген жан дүйнөнү дарылоо, өтө сонунду. Элестеткиле бардык докторлор сиздей болсо, адамдар позитивде жүрсө, позитив бул ийгилик. Оору качып кетет го өзү. Өзү качып кетет. Позитив бул мен дайым айтам. Ийгиликтин фундаменти да, позитив. Ийгиликтүү болом десең, позитивде болуу керек. Болду. Сиз ошону тартыбайсыз, бардыгына фундамент куруп берет. Энергия ошол жактан келет. Албетте. Мына сиздер сурайсыздар го, каяктан эле мынча энергия сенде? Каяктан эле жетишип атасың? Сырын Элнур айым бүгүн мага ачып берди. Мен шайыр жүргөнүмдө экен, кээ бир адамдарга таарынбай деп коюп кете бергенимде экен да. Бир менин насаатчы эжекем айтып калды мага. Мен өзгөрөм деп бардым дагычы. Буга чейин жеңил желпи болуп эле, бирөөлөр мени капа кылса да күлүп коюп эле кете бергеним алсыздык эмеспи? Азыр мындай оор Анжелика болгум келет дейм да, мынтип көп макул болбой, кыйын болуп деп анан ойлоп коймун, коронага келган Анжелика болуп калбайм анда депчи. Десем айтат, жок дейт. Сенин жеңишиң дейт, ошондой жеңил, күлүп жайнап, позитивдүү жүргөнүңдүн жыйынтыгы могу го дейт. Кантип сен өзгөртө аласың дейт да. Ошол бойдон жүрүш керек экенбиз да. Албетте, өтө маанилүү бул. Позитивде жүрүү өтө маанилүү. Позитивдүү айымдар, мырзалар, биз нормальный элебиз. Жана көп күлгөндөр кичине андайраак деп коюшат го. Андай эмес. Болгону ушунчалык жашоону сүйө билүү. Бул
шүгүр келтиргендик жылмаюу менен көрсөтүлөт экен да. Албетте. Мага дагы бир кичине маалымат бере кетсеңиз, Элнур айым, ушул билимди азыр ушул машыктыруу, мээни машыктыруу боюнча бир сонун иш алып барган жатасыз. Катышууга кандай жолдор бар, канча жаштан баштап жана кандай методика, мындай кыскача айтып айтканда канча убакыттын ичинде мен машыктырганды үйрөнө алам, мээнимди машыктырган. Мээң иштеп атабы деген суроо жакшы эле экен кыргыздарда. Мээлери жакшы иштеп кетет адамдардыкы. Негизи толук методология бул 3 жылдык Бельгиядан берчимин, бирок Кыргызстандан кыскартып азыр 1 айга түшүрдүм. Бирок доступту 3 айга алышат. 3 айда бат тез кылганга да мүмкүнчүлүк болот. Жумасын 3 жолдан аткарганда жаштары болсо азыр 12 плюс деп атам. 12 жаштан 70 жаш, 75 жашка чейин катталса болот. Сонун экен. Толук менен үй бүлөбүз катталса болот экен анда. 1 айдын ичинде бул эң сонун, абдан сонун. Бирок бул машыктырууну сиз кандай бересиз? Адамдар өздөрү үчүн алыш керекпи же башкаларга билим берүү үчүн дагы кандайдыр бир сертификат, дипломдорду бересизби? Өзүңүздүн кесиптериңиз тууралуу айта кетсеңиз. Негизи курсту профессиональный, анан любительский кылып деп, каалоочуларга деп эметтим. Ал өз үчүн өзүмдү мен машыктырам, өзүмдүн институтумду жакшыртам, тил үйрөнөм, анан бир жаңы ийгиликтерге жетем дегендер үчүн. Анан экинчиси болсо жок, мен профессионально мугалим болом. Мен да ушул методологияны үйрөнүп алып болом дегендер бар. Кыргызстанга да окуучуларга да окуткум келет дегендерге да ошентип 2 түрдө ачтым азыркы. Мугалимдер да келип окуса болот. Кесибиңиз тууралуу өзүңүздүкү? Өзүм кесибим болсо, биринчи кесибим айтып өткөн улуттар арасы мамилелер дипломатты бүтүрдүм. Экинчисин болсо программист full stack developer деп коет. Ошону бүтүп Бельгиянын өзүнүн мамлекеттик кызматы, аяктагы Бельгиянын парламентинин левый сол жак партиясы деп коет го. Сол партиясындагы Федерация социального сервиса да ошол жерде координатор программист болуп кызмат кылдым. Ошо акыркы 5 баш жагына коюш керек го дейм буну, чындыгында муну өзүнчө бир дагы релс кылып кошушубуз керек. Себеби мындай кесиптерди аркалап аткан чет өлкөдөгү биздин айымдар биздин сыймыгыбыз. Рахмат. Сиз биз менен, биз сиз менен сыймыктанып жүрө берелик. Анда эмес эркин микрофон болсун. Дагы айта турган ойлоруңузду топтоп элге кайрылуу жасасаңыз болот. Урматтуу көрөрмандар, сиздер угуп көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Мээңиздерди машыктырыңыздар, көп билимдерди үйрөнүңүздөр, илимиңиздер жеңил, анан бат болсун. Рахмат. Анда эмес Элнур айым, азыр Бельгияга бир жумага кетип атырсыз, кайра келесиз, бирок дайым жаныңызда 12 деген менин учкул ойлордон турган китебим жүрсүн деп сизге каалайт элем. Анткени бул китепти сиз албетте түшүнөсүз, бирок көптөр бул китепти түшүнө элек. Менин китебимди түшүнгөн айым табылды окшойт, ыйлакым келип атат азыр. Атайын билекке берем. Бул китеп жок да сизде, Жок, албетте. Ушундай закладкасын койгом, китеп мындайдан жатып турбай, мындай турганда дагы кобуз турсун деп. Булар закладкалары, өзүбүздүн Кыргызстандан эле чыккан. Дизайнерлер да кыргызстандыктар. Анан өзүм жөнүндө бир биография катар чыгарган эмесмин. Мен жөнүндөгү маалымат момча эле. Бүттү, ушунча эле маалымат. Калганын баардык ичиндеги учкул ойлорго сиз мени машыктыруу учурунда ойлонууга убакыт берсеңиз болот, окурманга. Анан ортосунда сиз менден бул китепке соавторство аласыз, улантасыз бул китепти жазып. Буюрса эмки жылы ушул күнү сиздин китебиңизди колго кармап отурган бололук. Сүйлөштүкпү? Мотивация болду. Бул да менин устатым Маргулан Сисимбай агабыздан болгон. Айткан, сен жөнөкөй элге жеткиликтүү бир жүрөгүңдө турган продуктты чыгар дегенде мен көп ойлондум, эмнени чыгарсам деп. Бирок бул китепти 4-5 жыл мурун жазып, бирок чыгардан уялып койгом. Мен жазуучу эмесмин да, жакын эмесмин. Анан монтип бир ачсаң, бир бетте мындай эле жазуу турса кандай болуп калат депчи. Менин бирок ички баягы ойлорумда ар бир китептен бир тыянак чыгарам. Ошол тыянактан цитата пайда болот. Ошол цитата бул жака түшөт. Анан түшкөндөн кийин анан мен ошону талдап баштайм. Ичиндеги сүрөттөр дагы бул өтө чоң разбор жасала турган сүрөттөр. Бул сүрөт мен ушул ойлорумда бүт космос, бүт аалам бар.
Бул менин ойлорум. Эч ким токтото албаган. Ар бир сүрөттөрдү дагы сиз билим учурунда жөн эле сүрөттөгөнгө берип койсоңуз дагы болот да. Рахмат. Анан бул китеп мындай келечектин китеби, балдар китеп ачып окусун деген жаштар үчүн кыргыз тилинде, көбүрөөк кыргыз тилинде балдарыңыз окусун. Анан методикаңызда сабак алып баштаганда баардык сиздин окуучуларыңызга белек катары дагы берелик. Анткени 700 сомдук китепти биз сатуу менен, өзүмдүн устатымдын насааты менен бир китептин даанасын $17,000 саткам. $17,000 чейин аукцион көтөрүлүп, акчасы толугу менен кайрымдуулукка жумшалган. Демек биз дагы ар бир ушундай продукттун баасын көтөрө алсак болот экен. Кабыл алган инсан ачып бир бетин ачыш керек. Жөн гана ошол сиздин бүгүнкү ички жүрөгүңүздөгү жооп болот окуңуз анда эмесе. Бир тал гүл өстүрүү үчүн да билим керек. Кыпындай уруктан бүтүндөй гүлдүү тала жаралат эмеспи? Дөгөрөгү төп келген баланы тарбиялоо да эмгекти гана эмес, билимди дагы талап кылат. Карасаңыз. Мен ар бир бетин жаткап элем, сиз ачканда эле бул китепте бир эле ушул билим тууралуу, ушул кичинекей гүл өстүргөндө дагы билим керек. Баланы тарбиялоодо дагы аны урушуп же өзүңдөн алган тарбия менен гана ага айтып койпойбу, травма калтыруу эмес. Ага дагы билим керек деген ушул жерде жазылган да. Бул цитата сиздики болуп чыкты. Карасаңыздар. Даже для посадки одного цветочка требуется знание. Ведь из крошечной семени можно создать поляну. То же самое, что для воспитания идеального ребенка требуется не только труд, но и знание. Кошуласызбы? Бул сиздин цитатаңыз. Буюрса бул жакта офисиңизге ушуну рамкага салып, кыргыз тилинде коюп коюшуңузга тилектешмин. Элнура айым, эркин микрофон сизде, анда эмесе мен колго берейин. Чоң рахмат, мен да азыр аябай толкундандым. Бир да нерсе жөн эле болбойт да, Аллахтын амириси жок, бир да жалбырак дарактан түшпөйт деген. Мен аябай ишенем. Бүгүнкү подкастка дагы ыраазычылык билдирейин, мени тосуп алып маек курганыңызга. Рахмат ошол. 2005-жыл. 60-чы бет кабыл болсун сизге. Рахмат. Анан ичинде болсо мына ушундай сизге боштондук калтырып атамын. Сиз дагы бул китепке автор болуңуз. 12 деген себебим, ага 12 цифрасы аябай жагат. Машинамдын унаамдыкы, телефонда баардык нерселер 12 болор эт, анткени 12-июнда төрөлгөм. Анан 12 темадан турат. Балалык, билим, жашоо, тагдыр дегендей 12 теманы бул жака коюп койгонбуз. Алдыда дагы чыгып аткан, жазылып аткан китептер дагы көп. Анан көрсө ушул жашоодо биз эмне кылышыбыз керек экен, бөлүшүшүбүз керек экен. Билимиңиз менен бөлүшүп аткан бул дагы болсо чоң бир кайрымдуулуктар, садакалардын бири да. Ооба. Адамдын берешендигинен дейт. Анан ошол нерсени кызганбай бергенинен дейт да. Рахмат. Чын жүрөктөн сизди ошол бүгүнкү биздин келген баягы конок катары сизге куттуктайбыз. Анан биздин кичинекей Кыргызстандын брендин. Сиз көп учакта учуп жүрөсүз. Самолетто чоң өлчөм алып жүргөнгө болбойт. Travel size деп койгонбуз. Мындай айтайын, путешествияга кичинекей крем жана умывашканы белекке киргенге уруксат этиңиз. Анан жагып калса чоңураак 50, 100, 150 миллилитрлерин алсаңыз болот. Бул дагы белек сизге. Чоң рахмат. Бул биринчи биздин маегибиз болгону менен акыркысы болбосун. Себеп дегенде мен ойлойм, сиз дагы мага көптөгөн жакшы жаңылыктарыңыз менен келесиз. Керек болсо дагы сиздин баягы методикаңыз менен билим алган окуучуларыңыздын жыйынтыктары менен дагы бул жака келсеңиз болот. Биздин студиябыз дагы 3 адамга чейин кошуп маек курганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондон сак саламатта калыңыздар. Эң жакшы комментарийлерге, билдирүүлөргө биз Бельгиядан бир сувенирлерди ала келесизби? Макул. Бельгиядан белектер, анан менден дагы автограф менен китеп жана Анжелика бренд косметикасы болмокчу. Көрүшкөнчө. Сон.